Бұл жерден қазір чечимди президент кабыл алыш керек. Ал бир нерсени унутпаш керек да, аны 1000 киши эмес, 5 киши эмес, эл шайлаган. Конституцияга колун коюп туруп ант берген. Конституцияда белгиленген мөөнөттө өзүнүн ыйгарым укугунду аягына чейин аткарам деп. Эгерде өзүнүн антынан кетип площадька чыккан адамдардын кетсин деген негизинде кетип калчу болсо, анда ал кишинин шору, элибиздин шору. Бүгүнкү күнү барлык бутак, парламент дагы, президент дагы, өкмөт дагы чогуу эл үчүн, мамлекет үчүн десе чогуу иштеш керек. Эгерде азыр президент кетип калса, 28 октябрда парламент өзүн токтотуп калса, бүт бийликтин баары бир кишинин колуна түшүп калса, анда билбейм Кыргызстан эмне болуп кетет. Бул бүгүнкү кырдаал эмнеден болду? Мурунку кырдар да болду. Айрым саясатчылардын бийликке келем деген ачкөздүгүнөн болду. Акаев ачкөздөнүп, конституцияны бузуп, кайра-кайра өзгөртүп отуруп, өзүнүн ыйгарым укугун көбөйтүп отуруп, акырында кетти. Ошондой эле ролду ойноду Бакиев дагы, андан кийин Атамбаев дагы. Акырында мына эки партия бүт парламентти колубузга алып алабыз деп туруп, ачкөздүк менен 90% алдык дагы, эки киши мамлекетти башкарабыз депкенге барганда эл чыдабайт да. Бүгүн ошондон сабак албай, жок эми башка бутактын дагы ыйгарым укуктарын бир колго алып келебиз дегени эстеш керек да тарыхта. Кыргыз эли өзгөчө эл. Бүгүн чыдайт, эртең чыдайт, эртең бүрсүгүнө болсо айтат, балам болбой калыптыр дейт. Ошондуктан эгерде кырдаалды тынчтал десек, президент өз ордунда иштеш керек. Конституция негизинде президенттин ыйгарым укугу кенедей. Бүгүн чындыгында келгенде Жапаров өзүнүн ыйгарым, конституция берген ыйгарым укугун аткара баштаса, бул канцлер Меркель менен эле Пашиянын деңгээлиндеги укук. Эң чоң укук президенттики генералдык звание бериш, мать героини бериш, болду анан нотариус катары жанагы закондор кол коюш. Ойлоп көргүлөчү да, конституция боюнча президент даже мыйзамды сунуш кылганга укугу жок. Премьер-министр дегер парламент чечип койсо 3 күн ичинде кол койбосо күчүнө кирип калат. Ошонун баарын билип туруп, ал укуктун эмне кереги бар? Премьер-министр бул элдин талабы деп атпайбы? Анда элге ким түшүнүш керек ушундай тобокелчиликтерди эгерде бар болсо? Элден сурадыбы? Мына азыр көрсөттү, 1000ге жакын, мүмкүн 500ге жакын кишилер кетсин деп атат. Эл да, а бирок 3 миллион шайлоочу бар да. Алардын ой пикири эмне? Сыртка чыгарып коебузбу. Деле эл деп барыбыз саясатчылар айтабыз, а мындай бийликке келген талашканда элди унутуп калып эле өз тебелеп кетебиз элдин укуктарын. Тебелеп кетебиз.